Любовь с первого взгляда дейт го. Мына бул батирди кийинип эле жактырып калдым, достор. Эмне десеңиздер, бул жакта бүт бардыгы өзгөчө экен. Андай эмесе бул батирди жүргүңүздөр, чогуу көрөбүз, достор. Караңыздар кандай сонун кенен. Биякта бардык мебелдер коюлган. ТВ зонабыз даяр. Жана ошондой эле бул жакта искусственный ушундай декоративный каминдер да коюлган, достор. Эң негизгиси бул квартиранын планировкасы сквозной. Бул жакта биздин мынакей входной зонабыз. Киргенде эле ушундай сонун вариантта уголду жасаганын караңыздар. Бул бир башкача вид создавать этет экен. Жана ошондой эле киргенде эле бул жакта бизде моундай гардеробный зоналарыбыз өтө просторный. Бул жактын ичинин бардыгы. Жана ошондой эле киргенде эле бул жакта бизде гостевой санузелыбыз. Бул жакта основнойбуз. Мага бул жакта жаккан нерсенин бир эң важный моменттердин бири өтө көп үйлөрдү, батирлерди жаңы ремонт менен көрүп атам күн сайын, бирок бул жака кирсең, жасалган ремонттун сапаты, материалдардын сапаты сразу эле билинип турат да. Бул жак болсо биздин детский комнатабыз. Кроваттар бардыгы даярдалган, рабочий зона. Мен дагы өзүм балдарыма ушундай рабочий зона кылгым келип жүргөн. Терезенин алдында ушундай күн тийип турган жерде экинчи родительский спальнябызга кирсек, шкаф, биякта гардеробный встроенный. Анан бул бүт бардыгы современный дизайн менен жасалган, достор. Чыныгы дизайнерский ремонт деп ушуну айтат да. Бүт бардыгы бул жакта продуманный, ТВ зона бүт бардыгы бамбуковый панелдерден жана бул жактын бардыгы өтө сонун стилде жасалган экен. Эң маанилүү комнаталардын бири бул кухнябыз. Чай иче турган зонабыз, жана карасаңыздар бул жакта подсветкалар бүт бардыгы декоративный бамбуковый панелдер менен чогуу кеткен. Бүт бардыгы даяр, келип эле жашаш керек. Мебелдин бүт бардыгы коюлган бул жакта. Духовка, микроволновка, холодильник, мойка, газ. Бул жакта 109 квадрат метр үйдүн болгон чарчы метри, жана ошондой эле газовое отопление, теплый полдор бар бул жакта. Кемге кызык болгон болсо, биз видеонун астына баасын жазып коебуз, достор. Ал эми көрөм десеңиздер, ушул үй ким үй алгысы келгендерге насип кылсын.